Menin kүйөөm өтө эле кызганчак, эшикке да жалгыз чыгарбайт, эмне кылса болот дейт. Жакшы экен. Бирок ушунча кызганчактар болот. Аялына чымын конуп кетсе, чымын конгон жери дагы келип, эмнеге чымын конуп кетти деп ушунда кызгангандар бар. Андай болбойт. Андай болбойт. Кызганчактык чеги менен болуш керек. Үйдө отурган жерден деле кызганып кеч күшүнтө бергендер жакшы эмес. Анан кээ бирлер даюс болот. Даюс деген бул 5 жыттабайт. Айылга барсаң, аяш деп бири менен бири кучактап өбүшө берет. Таптакыр акмакчылык. А бир күн Куран окуган жерге барсак, аялы, күйөөсү, аялы кызы турат, киргендин бардыгы эркек аял дебей бардыгын өп анан кирип атат. Бүткүчө карап отурдум. Анан кийин Куран окуганда мурда айттым, мына өбүшкөнүңөр туура эмес. Эркек аял өбүшкөн харам, андан жаманы эркек өбүшсө гейсиңер, эмнесиңер? Аял өбүшөт экен, силер лесбиянкасыңарбы? Эркек аял түшүнөмөн, тартак бири-бирине, силер эмнесиңер бу? Биз артистпиз дейт. Сен артист болсоң сага шарият жокпу? Андай өбүшкөн туура эмес. Үйдө отурганда эркек аял аралаш отурбаш керек. Досторуң келип аялдары менен, аялдар бөлөк, эркектер бөлөк отурсун. Уят, намыс керек. Чочко болуп кетет анда, чочко. Кызганбайт, андай болбош керек. Аялыңа кыска кийгизип коюп, жанагыдай лачина кийгизип коюп, жетелеп жүрөсүң көчөдө. Бурыш-турустардын баары көрүнүп турат, чымды сыртынан. Уялбайсың, кантип жетелеп жүрсүң сен, мен аялым деп. Жаңы үйлөнгөндө аялыңын бети элдин бардыгына, бардыгы келип өп кучактайт сени. Жаңы үйлөнгөндө көрсөтпөш керек, аялды колдон келишинче көздөйт. Эң сулуу болуп турган күнү төргө чыгарып, көргүлө мен аялымы. Көзүңөр тийгизгиле. Арак ичип, анан ушинтип каргыш түшүргүлө деп ошентип үйлөнөт биздечи. Ал кантип жакшы бала тууйт. Адамдар көзү менен зинанын баарын бүтүрдү. Келин көшөгө да туруш керек.